Жеңеке тилин койбойт, баяке муштумун койбойт. Ызы чуу алардын тополоңун кошуна угат. Баяке мас болуп келсе балдарын кучактаган боюнча кошунасына качат. Баякенин мастыгы таркаганда кайра келет, иши кылып жашоо. Бул жерде эч кандай милдет, укук деген, ал жөнүндө түшүнүк деген бул үй бүлөдө жок. Себеби дегенде бул үй бүлө тарбияланган эмес. Акыркы учурларда бизде өтө коркунучтуу үй бүлө пайда болду. Бул псевдосолидарный, сыртынан гана мамилелүү үй бүлөлөр. Муну айтуудан мурда деле силерге ойлонуп, но бирок силер мени туура түшүнөсүңөр деген ойдо айтып атам. Колумда бар, мындайча айтканда, ашынган мындай экономикалык абалы жогорку деңгээлдеги үй бүлөлөр. Тойго барса, той тамашага барса, тууган уруктардын кандайдыр бир мындай бир өткөзгөн үлпөт, саң сөкөт немелерине барса, ошол өзүнүн никедеги аялы менен барат. Ал эми Анталияга, Египетке башка бирөө менен кетет. Аялы белгилүү деңгээлде, кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн милдетин, өзүнүн укуктук деңгээлин коюп суранса, ал аялды өтө эле, кандайча айтсам, өтө эле бир аянычтуу көрүнүш менен сага эмне жетпей атат. Астыңда машинаң, үстүңдө үйүң, карточкаңда акчаң, бардыгын камсыз кылып, башкалар аялдарды көрбөйсүңбү кандай болуп жүрөт? Мен сенин бүт бардыгыңды камсыз кылып атам. Ошондуктан сен мага кантип сен претензия кое аласың? Кантип арызданасың? Эмнең жетпей атат дегендей. Анан бул жерде, бул үй бүлөлөрдө, эки үй бүлөдө, баягы жаңжалдуу үй бүлө менен псевдосолидардуу, сыртынан солидардуу болгон үй бүлөлөрдө эң коркунучтуусу балдардын инсандык калыптануусу, алардын жетилүүсү.